Колуна бир акча келгенде мен бул акчаны көбөйтөм дейт да. Мен муну квартирага салып койбойм дейт. Менин оюмча андай кылбаш керек. Биринчи квартира алыш керек. Баласы төрөлгөндө ошол учурда шаардын чекесинде узак бир жерде эч кимдин иши болбогон бир жерге барып ошо баласы үчүн бир участок алып коет экен. Карыганда кайсы шаарда жашайсыңар? Ошону эгер билсеңер, ошол жашайын деген шаардан бир бөлмөлүү бир батир алып койсоңор 30га чейинки аралыкты чексиз бир убакыт деп элестетпегиле, бир көз ачып жумганга чейин өтүп кетет. Ассаламу алейкум достор. Азыр 70-80 жандан дагы көбүрөөк жашаган бир адамдын жашоосун 3кө бөлөлү. 30га чейин, 30дан 50ге чейин, 50дөн нары деп. Ар бир бөлүктө ошол кишинин колунда көп болгон бир нерсе болот. Аны ал өзүгө керек болгон, колунда болбогон башка бир нерсеге алмаштырат. Кадимки эле магазинде акчага нан алгандай эле 30га чейин биздин колубузда убакыт көп. Убакытты биз билимге жана бир кесипке алмаштырабыз. 30дан 50ге чейин, эми булар орточо да, 30-50 орточо эсепте. 30дан 50ге чейин ошол алган билимибиз жана кесибибиз менен акча тапканга аракет кылабыз. Ошону акчага айлантканга аракет кылабыз. Бирок эми ошол учурда дагы билимди уланта бериш керек болот. 30дан кийин билим алынбайт деп ойлоп албагыла. 30дан кийин дагы өтө көп билим алынат. Мен азыр билгендеримди мүмкүн ошо 30дан бери окуган нерселерим менен билем деп койсом деле болот. Күн сайын, азыркы заманда айрыкча күн сайын окуп турбаган адам 30га чейин үйрөнгөнүн тез эле унутуп калат. 30га чейин үйрөнгөнү кийинирээк актуалдуу болбой деле калышы мүмкүн. Бирок бир кесиптин ээси болуп алуу ошол 30га чейин болот да көбүнчө. 50дөн кийин ошо 50ге чейин тапкан акчабыз менен ошол тапкан акчабызды ден соолукка алмаштырабыз. Тынч, мээнин тынчтыгын алмаштырабыз. Ошол тынч, өзүбүз каалагандай бир карылык алмаштырабыз деп койсок болот. Ошол 3 бөлүктүн фундаменти 30га чейин курулуп атат. 30га чейинки аралыкты чексиз бир убакыт деп элестетпегиле, бир көз ачып жумганга чейин өтүп кетет. Туура колдонуп калыш керек. Мен акыркы 2 акча жөнүндө чыгарган видеомду көп адам көрдү. Менин каналым үчүн бул көп. Комментарийлерди карасам, кээ бир адамдар менин акчам бар, ушул акчаны конкреттүү бир сунуштарды айтын, кайсы жака салайын дегендер бар. Силерге ошентип конкреттүү сунуштарды акча жөнүндө айткан адамдардан бир аз этият болушуңар керек. Акчаңарды алып келгиле, могул жерде сону мүмкүнчүлүк болуп атат, тез арада байып кетесиңер дегендерден этият болуш керек. Айрыкча интернетте белгилүү баягы сулуу адамдарды жанына отургузуп алып, мына могул дагы салды, бул дагы салды, элдин баары ушул жака салып байып кетип атат десе, эки эсе этият болуш керек. Ушул жөнүндө мен жакында сонун бир сөз угуп калдым. Экономика бул акчалуу адамдардын сулуу адамдарга барып, өзүнүн товарын берет экен, муну сатып бер дейт экен. Сулуу адамдар муну алып, мен муну алдым, сен дагы ал дейт экен. Бизге окшогон адамдар ошол сулуулардын таасирине кирип, бул бизге керекпи, керек эмеспи сатып алат экенбиз. Ошентип үйлөрүбүздүн ичи толтура бизге кереги жок гаджет, буюм, кийим жана башка болуп кетти. Биз өзүбүз эмгектенип тапкан акчаны ал сулуулардын, акчалуу, акылдуу адамдардын таасири менен эмес, өзүбүз билгендей кылып колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Азыр эми мен дүйнөлүк, бардык эле дүйнөдө ошол адамдар кайсы жактарга көчөт кылат. Ошол билгеним менен бөлүшүп берейин. Жалпы бир канча өзүңөр деле билген багыттар бар. Мен азыр аларды үстүртөн айтам, силер барып ошол ар бир багыт жөнүндө билим алышыңар керек. Ар бир багытта ошол акчаны көбөйткөн нерсе ошол жердеги билим, ошол жердеги компетенция. Мисалы, участок алыш керек десе, бирөө барат дагы туш келди бир участокты алып алышы мүмкүн, бирөө ойлонуп, изилдеп, мамлекет кайсы жактарда чоң-чоң проекттерди пландап атат. Ошол жөнүндө маалымат алат. Анан ошол жактарга барып, ошонун тегерегиндеги арзан жаткан жерлерди алып коет, мисалы. Мына ушул билим. Ушуга окшоп ар бир тармак жөнүндө барып билим аласыңар, изилдейсиңер, андан кийин чечим кабыл аласыңар. Өнүккөн өлкөлөрдө элдин баары эле билген нерсе бул акция. Мисалы, Apple'дун, Google'дун жана башка ушундай чоң компаниялардын акцияларын алып коесуңар. Ошондо силер ошол акцияларыңарга жараша ошол компаниянын долясына кирген болосуңар. Ал компаниялар өскөн сайын силердин акцияларыңардын дагы баасы көтөрүлөт, ошентип акчаңар көбөйөт. Бирок акция алуу үчүн брокердик компаниялар керек. Брокердик компаниялар аркылуу акциялар алынат. Кыргызстанда андай компания барбы, жокпу билбейм. Бул жөнүндө барып изилдешиңер керек. Экинчиден, жер участок.
100 жыл мурда бул дүйнөдө 2 миллиард адам жашайт эле, азыр 8 миллиард адам жашайт. Көпчүлүгү шаарларда жашайт. Демек ошо шаарлардын чекелери чоңойот, шаарлар чоңое берет дагы, ошол чекелериндеги жерлердин баалары барган сайын өсөт. Ошол жакшы шаарлар кайсы жака карап чоңойот, кайсы жактарда элдин баары керектүү бир объекттер курулат, мамлекет бир нерселерди курат. Ошолор жөнүндө изилдейсиңер дагы, бар ошол жактардан жерлерди аласыңар. Квартираны элдин баары билет. Мен квартира жөнүндө мындай нерсе угуп калдым. Силер кайсы шаарда карылыкты тососуңар? Карыганда кайсы шаарда жашайсыңар? Ошону эгер билсеңер, ошол жашайын деген шаардан бир бөлмөлүү бир батир алып койсоңор, ошол бөлмөнү арендага берип, ошол квартираны арендага берип, силер карылыкта пенсия катары ошонун арендасы менен жашасаңар болот деген ой мага өтө жакты. Мен бирөөдөн уктум, мага өтө жакты. Эгер Москвада жашайын десеңер, Москвада, Бишкекте жашайын десеңер, Бишкекте. Ошол шаардын бааларына жараша болот да, аренданын баасы дагы. Ошон үчүн ошол бул жакшы кошумча көчөт катары муну деле ойлонуп көрсөңөр болот. Анан дагы бир нерсе, мисалы, кээ бир адамдарды мен көрдүм мындай, колунда квартира алганга акчасы бар. Азырынча, мисалы, Бишкекте жашайт, Бишкекте жашай турган квартирасы жок. Үй бүлөсүнүн арендада отурат, үй бүлөсү менен. Анан колуна бир акча келгенде, мен бул акчаны көбөйтөм дейт да. Мен муну квартирага салып койбойм дейт. Менин оюмча андай кылбаш керек. Биринчи квартира алыш керек. Кандай мүмкүнчүлүктөр толуп жаткан болсо деле биринчи квартира алыш керек дагы. Андан кийин ошол көчөт кылганга аракет кылыш керек. Бул акча күйүп кетип калышы мүмкүн. Квартира бизге дайыма керек да. Үчүнчүсү, биткоин алгандар бар. Бирок биткоинди абдан изилдеп, билип туруп албасаңар, бул жерде өтө көп мошенниктер бар. Толтура билинбеген коиндер чыгып атат. Анан аларды реклама кылгандар өтө көп. Силер ал темага киргенде YouTube'ду карайсыңар, Telegram'ды карайсыңар, ал жерде толтура псевдо эксперттер отурат. Могул мындай бир коин чыкты. Ушул 1 айдан кийин, 2 айдан кийин секрет деп силерге айтат. Ошолорго ишенип акчаңарды салып аласыңар, ал эч жака секирбейт, ал жок болуп кетиши деле мүмкүн. Ошондойлор абдан көп. Бул жерде билинген, көптөн бери бар болгон эң үстүдө ошо криптовалюта дүйнөсүндө биткоин бар, эфир бар, анан Solana деген бар. Калгандарын мен даже билбейм. Эң билинген биткоин менен эфир. Ошолор жөнүндө маалымат аласыңар. Бул эмне экендигин жакшы билесиңер, андан кийин кааласаңар саласыңар. Анан мен мынча акча салам, бул акча күйүп кетсе макул. Бирок көтөрүлүп кетсе сонун деген сумманы салыш керек. Анан толтура бар болгон акчаңарды салып алып, күйүп кетип, анан дагы арман кылбашыңар керек. Бир мону салып атам, көтөрүлүп кетсе өтө сонун, эгер күйүп кетсе дагы макул. Мен ал рискке бармын деген сумманы салыш керек. Акция жөнүндө айттым, участок жана квартира жөнүндө айттым, биткоин жөнүндө айттым, алтынга салгандар бар. Анан мен участок жөнүндө мындай дагы сонун сөз угуп калдым. Мисалы, еврейлер жөнүндө айтты окшойт. Баласы төрөлгөндө, ошол учурда шаардын чекесинде, узак бир жерде, эч кимдин иши болбогон бир жерге барып, ошо баласы үчүн бир участок алып коет экен. Ал бала чоңойгонго чейин шаарлар ал жерге чейин жетип барат экен дагы, ал жердеги баалар дагы көтөрүлүп кетет экен. Бул дагы жакшы бир ой. Ушундай достор, дагы бир жолу ушул тармактар жөнүндө билим алыш керек. Ошо билимиңер силердин акчаңарды көбөйтөт. Жөн эле ал жака кирдим, атыга эле кирдим, эми акчам көбөйбөй атат деген туура эмес. Ал жерде билген адамдар ошол жерден акча табат. Ушундай достор, анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.